Саламатсыздарбы, Жогорку кеңештин басма сөз кызматы парламент берүүсүн тартуулайт. Апта ичинде Жогорку кеңеш талкуулаган олуттуу мыйзам долбоорлору жана маанилүү маселелер тууралуу айтып бермекчибиз. Азыр көрсөтүүнүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Бишкек мэри кызматынан алынабы? Тармактык комитет премьер-министрге Балбак Төлөбаевдин кызмат абалын карап чыгуу боюнча сунуш жөнөттү. Биз бирден азыр келбесе дагы чечимин чыгарып туруп тапшырмай беришибиз керек өкмөткө, прокуратурага. Бюджетти 800 миллион сомго жабыркатып жаткан бажы брокерлеринин ортомчулугу качан жоюлат? Брокердик фирмалардын жоюлушуна бажычылар эмнеге кызыктар эмес? Ал кызмат сиздердин структураңыздарда турат. Аны жөн эле бир 4-5 фирманын чөнтөгүнө түшүп калбастан мамлекет ушул кызматты көрсөтүш керек. Төрагага караштуу жаңы түзүлгөн миграциялык кеңеш кандай жумуш алып барууда? Төлөмач Москвага барып, ошол жерде биздин мекендеш менен жолугушуп, ал жерде дагы миграция жаатына тиешелүү болгон Россия тараптагы органдар менен жолуккан. Ошонун жыйынтыгы боюнча тез арада жыйын уюштурдук. Биринчи жыйын. Жогорку кеңештин депутаттары кала башчысы Балбак Төлөбаевди жана тийиштүү кызматкерлерди кызматынан алуу тууралуу сунушту премьер-министрге жолдоду. Буга шаар бийлигинин Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынына тоготпостук мамиле кылып келбей койгону себеп болду. Кыргыз Республикасынын Комитетте курулуштагы көйгөйлөр жана курулуш үчүн документтерди берүү процедураларын оптималдаштыруу боюнча маселе каралмак. Жана суроолордун көпчүлүгү шаар бийлигинин өкүлдөрүнө болмок. Жыйынга мэриянын бир да өкүлү келбегени депутаттарды нааразы кылды. Мамлекеттин келечеги кандай болот, ишкерлердин келечеги кандай болот деген чоң бир көйгөйлүү маселе. А бул жерден биз бир эмес, экинчи жол чакырдык. Экинчи жолдагы комитетти игнор кылып, мэр баш болуп келбей атышат. Биз бу жерге кайта эле чакырып чогулта беребизби? Биз бу жерден азыр келбесе дагы чечимин чыгарып туруп тапшырмай беришибиз керек өкмөткө, прокуратурага. Бул пикирди колдогон эл өкүлү Кубанычбек Жумалиев мэрди жана маселеге тийиштүү жетекчилерди кызматынан алуу тууралуу кат жазып, президентке жөнөтүү сунушун берди. Бүгүнкү азыр кабыл алып, маселени кийинки отуруп, ошондой кылып президентке жөнөтүп коелу. Ошо менен бүгүн сурайлы. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков курулуш тармагындагы бардык коррупциялык схемалар мэрияда орун алып жатканын сынга алды. Мына Бишкектин 4 мэри отуруп чыкты түрмөгө. Бардык курулуш тармагындагы көйгөйлөрдөн улам. Бул аздык болот го. Эмне үчүн Бишкек шаар мэри бүгүн келген жок, билесизби? Анткени анын капиталдык курулуш башкармасы курулуш тармагындагы коррупция боюнча кылмыш козгоп абакта жатат. Вице-мэри абакта жатат. Башкы главный архитектор бүгүн каякта? Кылмыш козгоп жакында үйгө бара чыгып турабы? Мына ошол коррупциялардын алдын алайык деп комитетте ушундай күн тартууна маселе коёлса, Бишкек шаарынын мэринин кылганы ушул. Курулуштагы көйгөйлөр талкууланган жыйынга өкмөт өкүлдөрүнөн тышкары курулуш компанияларынын өкүлдөрү жыядан келишкен эле. Курушчулар бирлигинин төрагасы Аскарбек Молдобаев сөз алып, алар коррупциялык схемалардан тажап бүткөнүн билдирди. Ошол нормативный право акта, нормативный технический документация бизнес ниптер жөнүндө бирде сөз жок, бирде сөз жок. Мына ошон үчүн курулушта добровольный болуп биздин нормативдер болсо добровольный болуп калган. Бир нече жолу министерство юстицияга кайрылып, технический регламент безопасности зданий сооружений деген бар. Ошол жака чыгарып, бир тартипке келтирип бер деп, мен 5 жылдан бери, 10 жыл болду, чече албай койдум. Дал ушундай курулуштун өнүгүшүнө кедергисин тийгизген мыйзамдык чектөөлөр жана административдик тоскоолдуктар боюнча Жогорку кеңешке ишкерлерден көптөгөн даттануулар келип түшүүдө. Атай кетсек, учурда долбоорлоо жана курулуш иштерине уруксат документтерин берүү процесси татаал жана бирдиктүү регламент жок. Зарыл документтер өз убагында берилбей, натыйжада маселени чечүү үчүн формалдуу эмес төлөмдөрдү жасоого мажбур болушат. Мындай жагымсыз факторлор курулуштун наркынын жогорулашына алып келип, турак жайдын рыноктук баасына таасир этүүдө. Ошондой эле бирдиктүү терезе принциби дагы формалдуу гана иштейт. Транспорт, архитектура жана курулуш комитетинин депутаттары курулуш боюнча маселени сессияга алып чыгып, кеңири кароо, шаар бийлигине чара көрүү чечимин кабыл алды. Башкалада абанын булганышы дале ойдон актуалдуу. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаттары токтом токуп, мыйзамдарды дагы кабыл алган болчу. Бирок Бишкектин үстүн кара түтүн каптаганы каптаган. Жогорку кеңештин тармактык комитети жыйын куруп, абаны тазартуу боюнча ойлонушту. Теманы кабарчыбыз улантат.
Илимдер академиясынын иликтөөлөрү боюнча шаарды каптап жаткан кара түтүндүн 80%ын автоунaalардан чыккан булганыч заттар түзөт. Мындай маалыматты Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы боюнча агенттиктин директорунун орун басары билдирди. Ал эми калган пайыздар жеке сектордогу жагылган көмүрлөр жана ТЭЦтен чыккан түтүнгө байланыштуу. Ачык айтканда, мен буга дагы толук ишене албай жатам. Себеп дегенде, бул боюнча биз проонун иш алып бардык дагы. Бүгүнкү күндө ушу февраль айынын жыйынтыгы менен ушу март айларынын баштарында бизге проон атайын тендер түсүп, Великий Улуу Британия менен келишим түсүп, эксперттер менен ошолордун жыйынтыгын алабыз мониторинг боюнча. Эми ага биз үмүт кылып атабыз. Менде так маалымат керек болот. Анан эң негизги дагы бир ушу абанын булганышы. Бул ушу шаар, Бишкек шаары түзүп атканда генплан каралбай калган. Шамалдын багыты эске алынган эмес деп атабыз да. Бирок айрым эл өкүлдөрү мындай пикир менен макул эмес. Кара түтүндүн капташынын негизги себеби башкада. Канча биз бензин жагабыз, отопительный сезонда ГСМ жагабыз. Көп болсо 150 000 тонна жагабыз. Анан бул академиктер айтты деп эле ишенип отура берсек, баягы чаламолдо дин бузат болуп калат да. Эми бул жөнөкөй эле химия менен физиканын закону. Бир объем топливону сжигать этиш үчүн 12-13 объем кислород керек. Ошондо 1 200 000 сжигать этип атса, ТЭС булгап атабы, же 150 000 ГСМ жакса, ошол булгап атабы. Шаардыктардын ден соолугуна коркунуч алып келген кара түтүндү болтурбоо үчүн жагылып жаткан көмүрдүн сапаты да жакшы болушу керек. Келерки жылдан баштап бул багытта тыкыр текшерүү иштери жүргүзүлөт. Буга чейинки кичине баягы недоработкалар бар экен, кечирип коюңуздар. Эми мындан ары бул болбойт, потому что биз талапты катуу коюп атабыз. Эгерде жасайсың лабораторияны ошол аркылуу сапаттуу көмүр алып келесиң, болбосо иштен кет деген маселени коюп атабыз. Бирок шаарды каптаган кара түтүн боюнча жоопкерчиликти моюнга ала турган бир дагы мекеме жок. Маселе көтөрүлгөн сайын көйгөйдү бири-бирине шылтап келе жатышат. Экетек инспекция айтышат, биягын айтышат, мунусу күнөөлүү, тигинси күнөөлүү деп. Негизи экологторго гаос силер жооп бересиңер. Силердин функцияңар ошол экини контролдоо, выбростарды контролдоо, канчалык деңгээлде экология бузулуп атат, булар силердин милдет. Мамлекеттик орган катары силер гана жооп беришиңер керек. Бүт организациялар менен силер сүйлөшүңөр керек. Экетек инспекция тараптан же болсо курулуш жактан, гострой жактан туура эмес курулуп атса, жанакындай высотный үйлөр генплан менен курулбай туура эмес курулуп аткандарын болсо, аны силерге полностью маалымат алып, аны айтышыңар керек болчу да. Жыйын соңунда бул маселени ырааттуу чечүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Жыл сайын бюджет мыйзамы толугу менен аткарылбай, бул көрүнүш өнөкөткө айланды. Узап бараткан аптада Жогорку Кеңеш 2019 жылдын бюджетинин аткарылышы тууралуу отчетту, ошондой эле социалдык фонддун жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин аткарылышы тууралуу отчетту талкуулады. Чынында эл өкүлдөрү акча кайда жатканын, каржы булактарын көрсөтүп, жакшы эле сунуштарды берет. Маселен, бажы терминалдарындагы жеке менчик бажы брокерлер ортомчулук кыла коюп, жылына 800 миллион сом пайда табары белгилүү болду. Ушул акчаны бюджетке буруу тууралуу Жогорку Кеңештин токтому дагы аткарылган эмес. Ошол эле учурда социалдык фонддун бюджети быйыл 700 миллион сом таңкыстык менен кабыл алынды. Каржы министри Кыялбек Мукашев өз баяндамасында белгилегендей, бюджеттин киреше бөлүгү 2019 жылы 148 миллиард 500 миллион сом суммасында болуп, жалпы чыгымдар аткарылган. Башкы финансисттин айтымында республикалык бюджеттин кирешеси ал жылы 96%га аткарылган. Январь-декабрь айларындагы бажылык төлөмдөрү 43,13 миллиард сомду түзүп, планды 96,18% аткарылган. Суроо жооптоо комитет мүчөлөрү айрым бир маселелерди тактады. Депутат Осмон Турдумамбетов Каржы министрлиги бажы салык кызматында бюджетти аткарууда жылдан жылга мыйзам бузуулар кайталанып келе жаткандыгын айтып, буга эсеп палатасы кандай чара көрүп жатканын сурады. Счетный палата катары ушул эң негизги контроль, мамлекеттик финансынын контролдогон орган катары. Анда сиздер дагы өзүңүздүн предложенияны бербейсиздерби? Жеке менин пикиримде дагы ушул структура жагынан алганда жалпы киреше берүүчү структуралар каржы министрлиги менен чогуу иш алып барыш керек да. Мына салык кызматындагы, бажы кызматында дагы бүттүк толбогон пландын баары ЭСтен келген товарга контрабанданы биз тоза албай атканыбызга байланыштуу. Мына күч түзүмдөрдө отурат Финполиция, Ички иштер министрлиги, салык кызматы аз границада турат. Биз границаны толук
контролду албай атабыз. Миллиардтаган потеря кетип атат ошол жерден. Ошол эле учурда бажы терминалдарында ортомчулук кылган брокердик компаниялардын айынан бюджетке жылына 800 миллион сом түшпөй калууда дейт эл өкүлү. Брокерский фирмалар боюнчачы, таможный бажы кызматы. Сиздер биз ошол бюджетти киргизип атканда преамбуласына сунуш киргизгенбиз. Эсиңиздерде да. Ал боюнча кандай? Ал жерде ошол учурда чек ара кызматы иштеп турган учурда 9,5 миллион долларга чейин киреше бөлүгүнө киргизсек болот бир эле токтом менен. Ал кызмат сиздердин структураңыздарда турат. Аны жөн эле бир 4-5 фирманын чөнтөгүнө түшүп калбастан мамлекет ошол кызматты көрсөтүш керек. Ал эми бажы кызматынын позициясы жеке менчик бажы брокерлеринин фирмаларын сактап калуу. Жеке брокердик фирмалар алар калат. Бул болсо алардын деятельности баягы бажы ЯЭПтин бажы кодекси менен тиги регулироваться этилет да. Поэтому полностью на государственное регулирование эту деятельность мы не можем передать. То есть это будет противоречить нормам таможенного кодекса и договора об ЕАЭС. Кошто мамлекеттерде жеке эмес да, мамлекет өзү ошо ЕЭПтин ичинде кирген мамлекеттердин карасаңыздар структурасын. Эмне Кыргызстанда бөлөк болуп калат да, сиздерде бөлөк. Эч кандай баягы мыйзамга каршы келбейт. Анан эгерде бул маселени эгерде аткарбай турган болсоңуздар, сиздер жогорку кеңештин токтомун аткарбаган болуп эсептелесиздер. Буга чейин брокердик компаниялардын ишмердиги боюнча маселе парламентте каралып, атайын тапшырмалар өкмөткө берилген болчу. Депутат Бейшеналы Нурденов өнөкөт бөйрөк оорусу менен жабыркагандарды кезекке тургузуп күттүрбөй, гемодиализ маселесин чечип берүүнү талап кылды. Ушу 180 миллион ушу ооруп аткан элге таппагандай эмне кызмат кылып отурасыңар бу жерде? Вице келип кайсы баарын обещать этет. Минтебиз анан тигинтебиз бюрократический эле калды деп. Өзүңөр ойлосоңор, неделе сайын 15 000 сомдон төгүп атат байкуш байлыны болуп. Ошентип талкуу соңунда комитет 2019 жыл үчүн бюджет мыйзамынын аткарылышы боюнча отчетту экинчи окууда кабыл алды. Жогорку кеңештин жыйынында бузуулар кодексине жана миграция тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү кийирүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Анда сырттан келген мигранттарга болгон талапты күчөтүү каралган. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетовдун билдирүүсүндө өткөн жылы чет элдик жарандар тарабынан 21 миңден ашуун мыйзам бузуу катталган. Талкууда депутат Чынара Урумкалиева кайрылман макамына кайрылгандарга болгон айып пулдун өлчөмүн кыскартууну сунуштады. Жок дегенде 1000 сом кылсын, алар жок дегенде ошо Бишкекке келсе дагы жол расход ошо 1000 сом, 2000 сом, бир 3000 сом терегинде кетет экен. Эгерде штраф болуп калса, ошон үчүн ошо 1000 сом кылганга мен бүгүн ошо сунушумду бердим да. Өткөн жылдын декабрында Жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграция, мекендештер жана диаспоралар маселелери боюнча атайын кеңеш түзүлүп, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бул кеңеш Жогорку кеңештин четтеги мекендештер менен байланышын жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүсүн чыңдоо, эмгек мигранттарын колдоо, укуктарын коргоо үчүн убагында реакция кылуу, миграция жана диаспоралар боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү максатында түзүлгөн. Эскерте кетсек, кеңештин курамында парламент депутаттары, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдыева баштаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери кирген. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун жетекчилиги менен миграция, мекендештер жана чет өлкөдөгү диаспоралар маселелери боюнча кеңештин биринчи отуруму дагы өткөн. Талкуу маалында чет өлкөдөгү мекендештердин актуалдуу көйгөйлөрү каралган. Анын ичинде Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы туруктуу аба каттамдардын калыбына келтирүү, жарандардын кайтуу жана учуу маселелерине тиешелүү уруксат документтери боюнча абал, андан сырткары чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенине алып келүүгө байланышкан кенемте төлөө маселелери талкууланган. Төрага Талант Мамытов Орусияга кирүүсүнө тыюу салынган жарандарды кара тизмеден чыгаруу боюнча иштөө, туруктуу аба каттамдарынын санын көбөйтүү боюнча Россия тарап менен сүйлөшүүлөрдү жигердүү улантуу жана ал өлкөгө учуу тартиби тууралуу жарандарга кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырган. Мына ушул миграциялык кеңеште айтылган көйгөйлөр бүгүнкү күндө кандай чечилип жатат? Кеңеш бир айдын ичинде кандай жумуштарды аткарды? Ушул уюмдун катчылыгынын жетекчиси Медер Рахманга кайрылдык эле.
Медер мырза, саламатсызбы? Мына ушул биринчи кеңеш менен өткөнүнө 1 айдан ашык убакыт болуп калды. Анан ал жерде өзүңүз билесиз, абдан көп мигранттардын турмушуна байланыштуу маселелер козголду эле. Ошолордун чечилиши бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Биринчи жыйыныбыз 15 декабрда болуп өттү. Ал жыйындын чукул болушунун себеби Турдумач Москвага барып, ошол жерде биздин мекендештер менен жолугушуп, ал жерде дагы миграция жаатына тиешелүү болгон Россия тараптагы органдар менен жолуккан. Ошонун жыйынтыгы боюнча тез арада жыйын уюштурдук. Биринчи жыйын ал жерде Турдумач атынан тийиштүү миграцияга тийиштүү болгон мамлекеттик органдарга өзүнчө тапшырма берилген. Алар чет менен аткарылып баратат. Ошонун негизинде кече жакында Эльвира Жыгарбулакина Сурабалдиеванын жетекчилиги астында өкмөттө жыйын болуп өттү. Ошол жыйынга катышкан мекемелер, уюмдардын жетекчилеринин катышуусу менен. Ал жерде ар бир мекеме ошол өзүнүн аткарган жумушу боюнча отчетун беришти. Мына бүгүнкү күндө авиабилет маселеси абдан курч болуп атат да. Депутаттар дагы көтөрүп атат бул маселени, билесиз. 70-80 миңге чейин чыгып кетти Москвага билет деп атышат. Ушул боюнча кандай иш-чараларды көрдүңүздөр? Билетке болгон көйгөй эмнеден келип чыкты? Биринчиден жана регулярдык каттамдардын аздыгынан, анан чартер рейстер көп, бирок тилекке каршы ал жака жанагы негиздер талап кылынып атат. Ошол негиздерди азайтуу боюнча, экинчиден регулярдык рейстерди көбөйтүү боюнча чечим кабыл алыш керек экен. Бул чечим негизинен Россия тараптан. Тагыраагы Россиядагы ошол COVID-19 пандемиясына байланыштуу түзүлгөн ыкчам штабтын жетекчиси Голикованын мындайча айтканда чечим болуш керек экен. Ошол жыйында Эльвира Жыгарбулакина да өзү айтты. Россиянын Кыргызстандагы элчилиги аркылуу кат жөнөтүлүп, анан ошол телефон аркылуу сүйлөшүп, ушул көйгөйлөр, тоскоолдуктар чечилет буюрса. Ошентип кыргызстандыктар башка өлкөлөргө иш издеп кетип жаткан учурда биздин өлкөгө дагы иштегени келген мигранттар аз эмес. Эми мындан ары Кыргызстанга келип иштегендер кадимкидей келишим түзүп, патент менен иштемей болууда. Буга чейин Тажикстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттерден Кыргызстанга келип иштегендер эч кандай келишим түзгөн эмес. Эгер муну мыйзамдаштырса, жергиликтүү бюджетке кадыр эсе каражат түшөрүн демилгечи депутат айтууда. Кененирээк кийинки сюжетте. Демилгечи депутаттын айтымында мыйзам долбоорунун максаты чектеш мамлекеттердин жарандарынын эмгек миграциясына көзөмөл жүргүзүү, коррупциялык жоосундарды токтотуу жана жекече эмгектик иш-аракеттерге патент берүүдөн келип түшкөн каражаттардын эсебинен бюджетти толтуруу болуп саналат. Жергиликтүү бюджеттер, жергиликтүү айыл өкмөттүн бюджеттери казыналары толсун деген максатта ушул мыйзамды кабыл алдык элек. Кыргызстандын чек арасына чектеш бир нече райондор бар. Аларда орточо айлык акы тоо кен иштетүүчү компаниялардын эсебинен 30 000 сомго чейин жетет. Демек камсыздандыруу полисинин наркы 900 сом. Болжол менен бир айга патенттин баасы 500 сомду түзөт. Камсыздандыруу полисинин наркын патенттин наркы менен кошкондо эмгектик иш-аракеттерди мыйзамдуу жүзөгө ашыруу үчүн жалпы сумма 1000 сомдон жогору болорун депутат белгиледи. Эми биз өкмөткө баягы эмгек мигранттарга 500 сомдун тегерегинде патенттин баасын койгула деген сунуштаманы эске алуу менен ал 500 сомго 820 сом кошулса, анда патенттин бир айлык баасы 1320 сом болуп калып атпайбы? А мен былтыр сиздерге ошол мыйзамды өткөрүп атканда айткам, негласный участковый милиционерлердин негласный взяткасы ошол Өзбекстандан келген ишчилерге 500 сомдун тегерегинде. Что, по вашему мнению, будет выгодно этому мигранту платить? 500 сом в виде взятки или 1320 в виде официальных платежей? Бул мыйзам долбооруна өкмөт өз корутундуусун берүүдө. Россияда иштеген кыргыздарга дагы аларды, Россияда, Кыргызстанда иштеген, Россияда, Казакстан, Белоруссияда барды иштегендерге бирдей пенсиялык укук, бирдей тариф коюлуп атат да. Талкуудан кийин тармактык комитет мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Аркыл маселелер саатында дагы депутаттар тарабынан Бишкек-Москва авиабилетинин кымбаттыгы, коронавируска каршы колдонулуучу вакциналар, Бишкектин экологиясы жана башка социалдык чарбалык маселелер талкууланды. Талас районунун Арашан айылында мектеп куруу үчүн жергиликтүү тургун өзүнүн менчик жерин 4 жыл мурун эле берген экен. Ошондон бери өкмөттүн кашаңдыгынан аны трансформациялоо маселеси чечилбей келет. Социалдык объектини курууда биз наоборот кайра жардам беришибиз керек эле. А жерде жеке менчик жерин ушул эл үчүн берип атса, биз ошону закондоштуруп берүүгө жол жобобуз туура келбейт да.
Андан тышкары сельхозпотеря возмещение деген бар. 1 миллион 200 000 сом төлөйсүңөр де жергиликтүү бийликти. Өзү дотацияда отурса кантип 1 миллион 200 000 төлөп берет? Биз аны колдоо көрсөтпөй кайра саска отургузуп атабыз да. Москвага болгон авиабилеттердин баасы асманга чыкты. Аты жыты белгисиз авиакомпаниялар пайда болду. Бирок аны менен башы ооруган эч ким жок. Мисал үчүн Ташкенттен Москвага учуу мына ушул февралдын жарымына чейин 23 000 сомдон турат. Алматыдан Москвага 17 000 сом. Душанбеден Москвага 33 000 сом. Стамбулга 10 000 сом. Бишкектен. Дубайга 14 000 сом. Москвага болсо 83 000 сомго чейин. Мына Сибир деген компания 83 000 сом менен билет сатып атат. Биздин авиакомпаниябыздын баасы 35 000 сомдон. 34-35 000 сом. Керектүү мөөнөтөбөк өтүп кеткен азык-түлүктөр, абанын булгануусу шаар тургундарынын ден соолугуна олуттуу зыян келтирүүдө. Ар кандай конфет печеньелерден бери суроо өтүп кеткен баардыгын бизге алып келип сатып атышат. Мына мен бир мисал айтып кетейин. Талаш шаарында бир эконом деген магазинде бир курттап кеткен уже конфеттер иликтелип чыгалды. Ал эле эмес, подвалында атайын жаш балдарга подпольный жасалган напитокторду чыгарат экен. Мына ошол жөн эле иликтөө боюнча эле калып калды да. Анын артында эч ким жоопкерчиликти алган жок. Мына ошолорго жакшыраак көңүл бөлүп койсоңуз, бул бир эле продукт эмес. Керек болсо дары-дармектер дагы ошондой болуп атыптыр. Чек арадагы контрабанда менен коррупциянын айынан өлкөнүн бюджети олуттуу зыян тартууда. Мурун НДСти чек арадан төлөсө, Евразияска киргенден кийин азыр НДСти 1 айдын ичинде төлөш керек. 1-2 машинаны эле контроль кылып өткөрүп коюшат, калгандарына 10 машинага төлөбөйт аларчы. Сговор болупчу. Ошон үчүн биз азыр ошо жаңы УКМКнын жетекчисине да Камчыбек Кыдыршаевичке да чоң үмүт менен кайрылып жатышат. Ушул чек арадагы контрабанда схемаларга бөгөт коюлат депчи. Ички иштер министрлигинде качан реформа болот деген маселени эл депутаты көтөрдү. Акыркы жарым жылдын ичинде Ош, Жалал Абад облустарында карактоо, талап тоноочулук аябай күчөп кетти. Айрыкча муну акча алмаштыруучу жайларды, банктардын кассаларын муну укканда билбейм, бизде кандай өлкө болуп баратабыз да. Ушул ички тынчтыкты бүгүнкү күндө сактап бере албасак анда биз деген түшүнбөйм кандай өлкө болуп калдык. Анда сырткы инвесторлор жөнүндө сөз козгобосок деле болот экен да бүгүнкү күндө. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшүү үчүн айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү кийирүү сунушталууда. Мыйзам долбоору тууралуу маалыматты Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрайымы Наталья Никитенко берди. Изменения коснулись по предложению инициатора Кодекса о проступках 75-й статьи «Насилие в семье» и 76-й – это неисполнение условий временного охранного ордера. Мыйзам долбоору үй бүлөлүк зомбулук үчүн күнөөлүү адамдын жоопкерчиликтен кутулуп кетүүсүн жана тараптардын элдешүүсү жөнүндө жабырлануучу тараптын арызынын негизинде иштин токтотулушун болтурбоого багытталган. Жоруктар жөнүндө кодекстен айып төлөө сыяктуу жазаны алып салуу жолу менен үй бүлөлүк зомбулук үчүн күрөшүү каралган. Частно-публичный характер категориясынан коомдук айыптоо категориясын өткөрсөк, эч кандай арыздын кереги жок болот. Талкуунун жүрүшүндө депутат Айнура Аскарова 2020 жылы үй бүлөлүк зомбулуктан 8 000ден ашуун факты катталганын айтып, аялдар жана балдар үчүн кризистик борборлорду дагы көбөйтүү керектигин белгиледи. Алардын 91,3%-ын аялдар түзөт деп жүрөт. Бирок кылмыш иши 324 факты боюнча ачылган деп атат. Эми ушул жерден менин суроом 10% дагы болбой атат да кылмыш ишинин ачылышычы. Негизинен эмгек мигранттарынын балдары оор токмок алынып, зомбулукка дуушар болуп жатканын эл өкүлү көтөрдү. Они пострадали от своих близких, родственников. Ошол биз мыйзамды жазганбыз, ошону отделде, кайсы отделде болсо ошону тездетиш керек. Көптөгөн өспүрүм, тестиерлер тууганчылык байланышы жок болгондуктан тааныш эмес эле адамдардын кароосунда калууда. Андыктан депутат зордук зомбулукту кыскартууну бекемдеп, бала багып алуунун механизмдерине кызыкты. Азыр эмне көбөйдү? Мигрант көбөйдү. Балдарды таштап кетүү көбөйдү. Сиздерде балдарды асырап алуу, анан багып алуу деген эки түрү бар, Ошо багып алуу боюнча бүгүнкү күндө кимдер кайсы критерия менен алса болот? Биринчи, экинчиси ага төлөм канча?
bir балага. Багып алуу боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстанда 200 бала ушундай багып алуучу үй бүлөлөрдө тарбияланды. 2014 жылдан бери бул норма иштеп атат. Ошондо азыркы күнү bir баланы бакканда 9000 тегереги болуп атат, айлык маянасы. Ошондой эле балага берилчү каражаттагы 9000 тегереги болот. Сунуш пикирлерди эске алуу менен мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Конституциялык түзүлүш мамлекеттик мыйзамдар боюнча комитеттин кароосуна кирген Базар Коргон шаары тууралуу мыйзам долбоору 3 окууда колдоо тапты. Эми шаар статусуна ээ боло турчу Базар Коргон айылына жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Халкынын саны, социалдык жана өндүрүштүк инфраструктурасы туура келген шартта шаар статусун ыйгаруу мүмкүнчүлүгү жаралат. Ал жерге инфраструктура, суу, канализация жана башка социалдык маселелер боюнча көтөрүлүп келип, бышып жетилип, бүгүн ушул Базар Коргон районундагы эң чоң айыл өкмөт Базар Коргон айыл өкмөтүнүн жалпы административ территориясын ошо менен кошо Кеңеш айыл өкмөтүнөн 3 айылды кошуп Базар Коргон шаар статусун берүү алдында турабыз да. Базар Коргон эле эмес дегеле административдик территориалдык реформа чек араларды аныктоо менен башталууга тийиш. Ошондо гана шаардын келечегин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлөт. Административдик территориалдык реформаны биринчи кезекте шаарлардын чек арасын, территориясын тактагандан башташ керек. Бүгүн биздин Кыргызстанда турак жай программасы жок. Шаардын территориясын аныктайт деген сөз турак жай программасынын жарымын аныктап койдук дегенди билдирет. Сузак, Куршав айылдарында шаарга айлантуу боюнча сунуштар түшкөн, бирок жергиликтүү бийлик ал сунуштарын кайра чакыртып алган. Депутаттардын пикиринде бул маселелер боюнча тиешелүү ведомстволор сунуш күтүп отурбашы керек. Шаар статусун ала турган эгерде айылдар болсо, райондор болсо, райондун борбору болсо, анда сиздер өзүңүздөр системалык түрдө ошолордун документтерин карап, алдыга план түзүү менен иреттүү жумуш алып барыш керек да. Азыркы учурда ирилештирбей эле элдүү пункттун баарын кайра бириндетип жатканыбыз түшүнүксүз деген депутаттар дагы болушту. Мындай реформаны Хрущев 50-жылдардын аягында жасаган, неперспективное село деп, укрупнение деп, тоонун арасына айдарын баарын алып келип ылдый түскө түшүргөн. Ошондо эле ушу 50-жылдагы мисалы үчүн жасалган иштерди азыр биз чачыратып атабыз да кайта. Халкынын санын карап эле шаар кыла бербей, эмне мүмкүнчүлүктөр бар экенин алдын алып аныктап, пландуу иш алып баруунун зарылдыгы дагы белгиленди. 10 000 киши эл болсо, калк болсо ошону шаар кылып коебуз дегенден дагы башка дагы талаптарды күчөтүп, мына жогоруда айтылгандай абдан келечеги бар, эртең кандай жардам бере алат, мамлекет кандай жардам бере алат, ал жерге эмне курса болот, атайын бир программа иштеп жүрүп, ошонун тегерегинде анан бир статустарды бергенге дагы. Мына ушундай талкуудан кийин аталган мыйзам долбоору 3 окууда жактырылып, палатанын жыйынына чыгарылды. Жогорку кеңештин жыйынында Базар Коргон шаарын түзүү жөнүндөгү мыйзам долбоору депутаттар тарабынан колдоого алынды. Эми маданий агартуу тармагында депутаттардын ишмердиги тууралуу айта кетели, жакында Ноокатын алтын бешигим аттуу көлөмдүү китептин бет ачар аземи болду. Китептин автору жана түзүүчүлөрү Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова жана публицист жазуучу акын Үмүтай Эралиева. Китептин бет ачар аземи Борбор калаада өтүп, ага Жогорку кеңештин бир катар депутаттары, жазуучулар союзунун мүчөлөрү, коомдук ишмерлер катышты. Китепте Ноокат районунун тарыхый жактан изилдениши, байыркы эстелик жазуулар, шаарлардын чалдыбарлары сындуу археологиялык эстеликтер, 19-кылымдагы тарыхый инсандар жана соңку тарыхтагы Уркыя Салиева, Төрөбай Кулатов, Насриддин Исанов жана башка улуу инсандар, замандын залкарлары жөнүндө кеңири маалыматтар киргизилди. Кооз, жер суулары, дару чөптөр, кен байлыктары жана башка мурда басылып чыкпаган жаңы табылгалар менен толукталды. Китеп 640 беттен туруп, көлөмү жана сапаты жагынан Кыргызстанда алдыңкы орунду ээлегени белгиленди. Эл өкүлү Махабат Мавлянова учурда көптөгөн жарандарыбыз чет мамлекетке миграцияланып кеткенин эске алып, китеп орус тилине дагы которула тургандыгын кошумчалады. Биз ар бир атуул өзүнүн кичим экенин билсе, канчалык тарыхын билсе, санжырасын билсе, өзүнүн жерин, элинин тарыхын билсе, ошончолук мекенине сүйүүсү күчөп, улуттук аң сезими көтөрүлөт.
Сиздер парламент көрүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Ушул жана башка аудио, видео тасмалар жана макалалар биздин официалдуу сайтыбызда жайгашкан. Дареги кеңеш чекит KG. Ошондой эле Facebook баракчабызга жана YouTube каналыбызга дагы жайгашкан эсиңиздерге сала кетели. Берүүнү Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.